Бекмамат Осмонов атындагы Жалбат мамлекеттик университети, Жалбат колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, кыргыз тили жана адабият предметинин окутуучусу Эмилева Гулнара Акматжановна. Аткаруучу БГМК 19 тайпасынын студенти Саматова Кымбат. Канкей мынасынын атасы Кудалы алып берген Зайыва, Каракандын кызы. Анын айлакердиги, акылдуулугу, эр жүрөк баатырдыгы секелек кезинен башталат. Канкейдин шердиги Жубак Баатыр менен жекеме-жеке кармашканда 4 жолу колчоодон Бухараны куткарган да көрүнөт. Канкей Манаска баш кошкон күндөн ага ар дайым жардам берген, акылын айткан бирден бир эң мыкты кеңешчиси болот. Акылмандуулугу, айлакердиги менен отко салса күл болбогон, жоого түшсө күн болбогондуктан калк энеси аталат. Канкей колунан көрү төгүлгөн уузчунун уузу. Ал баатырдын баатырдыгына, бойлоруна, өңдөрүнө, жаштарына куп жарашкыдай жоодо кийүүчү ок өткүз кийимдерди тиккен. Алдын ала курал-жарактарды да даярдаган. Канкейдин тиккен кийиминин бышыктыгы, касиеттүүлүгү Көкөтөйдүн ашындагы балбан көчтө да көрүнгөн. Канкей тиккен кандай шымды кошо кийип, жолой менен күрөшүп, жеңишке жетет. Канкейдин камкорчулугу, сарамжалдуулугу жоокердин баштарына кыйынчылык түшүп, арып ачканда жей турган күл азык камдап, түрдүү дары-дармектерди даярдоодо, Манастын акыбасын күрүштөн күрмөп, жем берип, күндө терин алып, сайапкердей таптоодо да даана байкалган. Санира бега кыз экен, сап сулуунун өзү экен. Жыла сүйлөп, мыңк этип, акыл толгон кез экен. 16,5 жашы бар, олуңдой кара чачы бар. Сары алтындай түймөдөй келишкен кара кашы бар. Боростой кийим кийинип, ботодой бели ийилип, чийдей кашы чийилип, жазы маңдай кара сөз, жаттык тилдүү ширин сөз, аркасы кайкы аркар төш, ай чырайлуу бото көз, кызыл жүзү нурданган, кыпча бели буралган. Короз моюң колоң чач, босого маңдай боор таш, бекемдик чайы бар экен. Кыргыз эли дегели Канкей энеси менен сыймыктаныш керек. Мен ушул сабакта Канкей энесинин эрдиги, душмандын мизин кайтарган баатыр болгондугу тууралуу терең маалымат ала алдым десем болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен Кымбат Саматова.